Bir 1929-жылда, Кебир булактарда 1932-жылда Ирак падышасы Файсал ушул окуяны айтып берген эле. Мен bir түш көрдүм. Түшүмдө Наби саллаллаху алейхи вассаламдын эки сахабалары алдыма келгендерин көрдүм. Алардын бири Хузайфатул Ямани, экинчиси Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анхума эле. Алар мага Дажла дарыясынын жээги кеңейип, биздин кабырыбызга суу кире баштады. Ошон үчүн бизге жардамың керек деп айтышты. Ошондо мен, деп сөзүн улантат ошол убактын падышасы Файсал. Чындыкты аныктоо үчүн Дажла дарыясы жана кабыр арасындагы аралыкты ченеп көрдүм. Бирок сууда эч кандай өзгөрүүнү көрбөдүм. Ошол себеп түшүмө өзүнчө маани бербедим деди. Бирок ошодон кийин бул түштү ал кайра көрө баштайт. Ошо түш. Наби саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары Файсалга кабырыбызды көчүр, бизге жардам бер деп айтышар эле. Ошодон кийин, деп Файсал сөзүн улантып айтат. Ирак аалымдарынан куралган кеңеш катышуусунда машфарат өткөрүүнү чечтим. Мен аларды баарын жыйып, түшүмдө болгон окуяны айтып бердим. Качан мен аларга ушул окуяны айтып бергенимде, алардан бир аалым ордунан туруп, мен дагы дал ушундай түш көрдүм деп айтты. Чогулуштан кийин алар эки сахабанын кабырын казып, башка жерге көчүрүүнү чечишти. Бул ишти амалга ашыруу үчүн болсо, маалым күн дайындалды. Ошол күн келгенде бул эки сахабанын кабыры башка жерге көчүрүлүш керек эле. Бул иш эгерде дарыя жээги кеңейип, суу алардын кабырына жетиш ыктымалы жогору болгон абалда гана амалга ашырылыш керек эле. Падыша айтат, ошол убакытта ажылык мезгили жакындашып жаткан эле. Ушул окуядан адамдар, анын ичинде Мекке жана Мадина калкы кабар тапкан соң, бул ишти ажылыктан кийинки убакта калтырууну сурап мага кайрылышты. Себеби алар дагы бул иш-чарада катышуу ниетинде экендиктерин билдиришти. Ошондо Файсал ажылыктан кийинкиге калтырууга ыраазы болду. Кийин ал ушундай дейт: кабырды көчүрүү убагы келген эле. Биз эки кабырды каздык. 13 кылым. 13 кылымдан бери алар өз кабырларында эле. Файсал айтат, качан биз аларды денелерин көргөн убактыбызда, алар бүтүндөй сакталган абалда соп-соо турат эле. Алар уктап жаткан сыяктуу эле. Алардын көздөрү жаркырап, денелеринде болсо кан айлануудан токтобогон сыяктуу эле. Бул окуя болсо 1932-жылда болуп өткөн эле. Файсал сөздү улантып айтат. Биз денени чыгарып алдык жана Салман Персинин кабырлары жанына көчүрүп өткөрдүк. Ошол жерден аларга жаңыдан кабыр казылган эле. Ошол убакта ал жерде адамдардын арасында али мусулман болбогон немес дарыгери дагы турган эле. Ал Файсалдан бул эки сахабаларды карап көрүүнү суранды. Бул дарыгер окулист эле. Ал сахабалардын көздөрүнө карайт экен, таң калып жакасын кармап калды. Себеби анын айтышынча, инсан көзүндө көз нуру болуп, адатта инсан өлгөндөн соң бул нур жоголот экен. Бирок таң калыштуусу ушунда, ал эки сахабалардын көздөрүндөгү нур сакталып калынган эле. Бул окуяга күбө болгон дарыгер ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген абалда ыйман келтирди. Ал дароо исламды кабыл кылды. Бул окуядан бүтүн дүйнө кабар тапкан эле. Ошол себеп ошол доордо жашаган башка көптөгөн кишилер да исламды кабыл кылышкан эле. Ошентип алар башка кабырга көчүрүп өткөрүлдү. Бул окуя Муфтий Такый Усманийдин Жаханидийда китептеринин 55-58 беттеринде дагы зикир кылынган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Аллахтын жолунда өлтүрүлгөндөрдү өлүк деп атабагыла. Алар тирүү жана эгесинин алдында ырыскыга бөлөнүшөт. Бул окуя ушул аяттын ачык тастыгы болду. Бул уникалдуу кубулуш акылды таң калтырды. Чынында болсо инсан денеси өлгөндөн соң чирүү процессине каршылык кыла албайт. Бирок шахадат белгисинде өлгөндөрдүн денелери болсо Аллахтын ырайымы менен таза абалда сакталып калынган эле. Ислам кемчиликсиз дин. Курандагы ар бир аят кемчиликсиз жана кайталангыс. Алардын ар бирине ыйман келтирип жашообузда амал кылып жашашыбыз керек.
Allah bizdi özü razı bola turgan pendelerinden kılsın. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Uşul okuya ülgü körsetүү üçin gana sunuş kılındı. Allah bilүүчүрөөк.